Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Urmatlı mekendeşler, kadırlı musulman bir tuğandar. Barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими райымы жана берекеси болсун. Мына жараткан Алла Тааланы тагдырыбызда 2020-жылкы Рамазан айын жазган экен. Беттешип отурабыз. Рамазан айдын биринчи күнүндө отурабыз, орозо тутуп. Жараткан Алла Таала бул ыйык, берекелүү, куттуу, касиеттүү Рамазан айдын берекелерин, таасирлерин, пайдаларын, жакшылыктарын баарыбызга насип кылсын. Туткан орозолорубузду жаратканым кабыл кылсын. Тилектерибизди кабыл кылсын. Ибадаттарыбызды, дуаларыбызды кабыл кылсын. Ошондой эле ушу касиеттүү Рамазан айдын урматынан элибизге, журтубузга тынчтык, бейпилдик, токчулук, ар кандай оорулардан алыс, балелерден узак жаратканым өзүнө жар болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшылыктарды насип кылсын. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарды дагы бир ирет Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, жеке өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн Рамазан айы менен куттуктап кетейин. Жаратканым кабыл кылсын. Мынакей бүгүн ааламдагы мусулман дүйнөсүндөгү көпчүлүк мамлекеттер бүгүн орозону 24 баштады. Анча мынчалары Кудай кааласа эртеге баштайт. Мына бүгүн бизде Кыргызстанда Рамазан айдын биринчи күнү. Жараткан Алла Таалам ушул ыйык айда сиздерге, биздерге орозосун парыз кылган экен. Бизди өзүнө кулчулдугуна жараткан экен. Биз бир убакта жок элек. Жараткан Алла Кур'анда айтат: "Хал ата алал инсан хейнун минад дахр лам якун шай'ан мадкура." Инсанга бир доор өткөн, доорлордон инсан эске алына турган нерсе эмес эле. Инсандын өңү жок эле, аты жок эле, эч кандай бунун улуту, урусу эч нерсесин билбейт эле. Бирок ушундай жоктон 100 жыл мурда ким бар эле? Эч кимибиз жок элек. Бар кылды, мээрими менен жаратты. Алла Таала кудурети менен өң түс берди. Сыноо үчүн Алла Таалам бу дүйнөдөгү нерселерди, материалдык буюмдарды берди. Бактылуу болуш үчүн өзүнүн акыркы динин, акыркы китебин, акыркы пайгамбарын Мухаммад алейхиссаламды, акыркы китеби Кур'анды, акыркы дини исламды берди. Ушул исламдагы 5 фарыз. Биринчиси ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах күбөлүк берүү болсо, экинчиси намаз, үчүнчүсү мынакей зекет болсо, төртүнчүсү орозо болуп турат, бешинчиси ажылык, исламдын 5 түркүгү. Ушул орозо айда, Рамазан айдын орозосу сиздерге, биздерге Алла Таалам парыз кылды. Сынап атат. Эми 11 ай жедиңер, күндүзү жедиңер. Эми мына ушул айда мен үчүн саартан кечке чейин гана жебей койгулачы. Мен силердин күнөөңөрдү кечирейин, дуаңарды кабыл кылайын, даражаңарды бийик кылайын, ырыскыңарды кең кылайын, ден соолуңарга ден соолук берейин, өмүрлөрүңөргө береке берейин, ырыскыңарга береке берейин деп мынакей Алла Таалам сиздерге, биздерге сыноо катары берип атат. Ушул айдын күндүзү таң аткандан күн батканга чейин жегенден, ичкенден, ак никесиндеги аялына жакындагандан өзүн эркин кармай алабы, сабырдуулугун сынай алабы, адамгерчилиги канчалык бол, жаратканды канчалык жакшы көрөт. Мына ушундан улам урматтуу туугандар, Рамазан айдын Алла Таалам мынакей орозосун фарыз кылды. Бул мойнубуздагы милдет. Алла Таалам залым эмес. Алла Таалам бизге оор жүк кылып, бизди кыйнаш үчүн, ачка калтырыш үчүн эмес, тескерисинче биздин бактыбыз үчүн, биздин пайдабыз үчүн, биздин дүйнөдөгү ахиретибиздеги ийгиликтерге жетиш үчүн мына ушундай Рамазан айдын орозосун фарыз кылган. Эми ушу Рамазан айдын орозосун, орозо туткандын адептери бар экен. Орозо туткандын бул орозонун акыйкаты бар экен. Бул орозонун бир сүрөтү болот экен. Бул орозонун жөн эле аты болот экен. Бирөө мүмкүн бирөөсү ушул орозо Рамазан айда орозо туттум деп эле атына эле ээ болот. Бирөөсү жөн эле сүрөтүнө эле ээ болот. Бирөө акыйкатына ээ болот. Акыйкатына Алла Таалам баарыбызды жеткирсин. Ал кайсы? Я айюхалладина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алалладина мин кабликум лааллакум таттакун. Эй иман келтиргендер, силерге Рамазан айда орозо тутуп парыз кылынды. Силерден мурдагыларга деле парыз кылынгандай. Мүмкүн силер күнөөлөрдөн сактанаарсыңар. Мынакей
Orozo, Ramazan ayının orozonun maksatı günölerden saktanu, günölerden arılu, günölerden taza bolu, günölerden uzak bolu. Bizden ketip kalganlarga oşol günölerden, kemçilliklerden, katalarga Allah Taala'dan geçirim surap, Allah Taala'dan geçirim surap geçirtүү. Ramazan ay geçirimdүүлүктүн ayı. Жараткан дагы geçiret. Бири-бирибизге дагы geçirişkenge ушундай берди. Ramazan ayı sabırдуулуктун ayı. Sabırдуулуктун түбү сары алтын. Sabırдуулук бардык ийгиликтин түбү пайдубалы бул. Ramazan ay камкордуктун ayı. Бири-бирибизге боорукерликтин, бири-бирибизге кайрымдуулуктун ayı, Кур'андын ayı, Аллага жакындай турган. Bir söz менен айтканда, оңолуу айы келди. Оңолуу айдын сезону, сооптун сезону, жаратканга жакындаймын деген адамга ушул ай сезон тугандар. Бейишке киремин деген, дозоктон сактанамын деген, жашоомо береке болсун деген, мен өзүмдү оңдоймун, өзүмдү түздөймүн, өзүмдү тазалаймын деген адамга мына ушул айды жараткан Алла Таала арнады. Ушул айда өзгөчө Алла Таала бир канча убакта бере турганды замат бере турган. Анткени бул айда мынакей кадыр түн деген бар. Бир эле түндө бул 1000 ай. 1000 айдан да жакшыраак соопту берип кое турган болду. Алла Таала бейиштин эшиктерин бардыгын ачып, бирөөсү дагы аягына чейин жабылбайт. Ушундай куттуу сааттарда отурабыз. Ушундай куттуу күндөрдө отурабыз тугандар. Алла Таалам дозоктун эшигин жаап койгон. Аягына чейин бирөө дагы ачылбайт. Ушундай берекелүү күндө отурабыз. Шайтандарды Алла Таалам камап койду. Бизге мүмкүнчүлүк берди, күч кубат берди. Шайтандын азгырыгы аркылуу бири-бириңерди капа кылдыңар эле, бири-бириңердин көңүлүн ооруттуңар эле, бири-бириңердин мал мүлкүңөрдү акысыз тартып алдыңар эле, бири-бириңерге текеберленип басмырлык кылдыңар эле, бири-бириңерге жала жаптыңар эле. Ушул жаман иштерден кайткыла. Ушул арам иштерден кайткыла. Анткени бул силерди дозокко алып барат. Анткени жүрөккө караңгылык алып келет. Анткени силердин ортоңордо душмандык, кан төгүүгө жеткирет бул. Ушудан кайткыла. Ушу жаман иштен, шайтандын жолунан кайткыла дагы Алланын жолуна түшкүлө, ак жолго түшкүлө. Ал ак жол динибиздин таза, шариятыбыздын жолу болуп эсептелинет. Ошонун бирөөсү мынакей Рамазан айдын орозосу болуп эсептелинет. Кур'ани Каримде жараткан Алла субханаху ва таала ыймандуу эркектерди, ыймандуу аялдарды мактап, алар кандай эле, алар баш ийүүчү, алар кол ачык, алар чын сүйлөгөн, алар деп ушундай да мактап келип, ас-саимин ва-саимат, орозо туткан ыймандуу эркектер, орозо туткан ыймандуу аялдар дейт. Мына ушуларды Алла Таала мактап, аягында буларга улуу сооп берилет, жана буларга кечиримдүүлүк берилет дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, чындап келгенде бактылуулук байлыкта, бийликте эмес, бактылуулук чырайлуулукта, акчада эмес. Бактылуулук туугандар жараткан Алла Тааланын ыраазычылыгында, Алла берген жашоону таза өткөрүүдө. Кур'анда Алла Таала айтат: "Ман амила салихан мин закарин ва унса ва хува муъминун фаланухйяннаху хаятан таййиба." Ким ыйман келтирсе, жакшы амалдарды кылса, эркек болсун, аял болсун, ким жакшы иштерди кылса, эркек болсун, аял болсун, ыймандуу эле болсо болду. Биз ага эң таза, бейпил, берекелүү жашоо беребиз дейт. Хаятан таййиба. Ушундай рахаттуу жашоо беребиз дейт. Аз жашаса дагы бактылуу жашайт. Аз жесе дагы бактылуу жейт. Алла субханаху ва таала ушундайга убада берип атат. Мынакей Кур'ани Каримде Алла Таала кулу ва шарабу ханиам бима аслафтум фил айямин халия, жегиле, ичкиле. Бул бейиштеги буйрук. Бейиште түбөлүктү жейт, түбөлүктү жыргайт, түбөлүктү ханиам, рахаттанып, бима аслафтум фил айямин халия. Бу дүйнөдө силер ачка өтпөдүңөр беле? Курсаңарды орозо тутуп, ачкарын алдыңарда тамактар турса дагы, жок, күн батканга чейин жараткандын буйругу, мен буга жебеймин. Мына жараткан Алла карап турат, ал көрүп турат. Мен өзүмдү өзүм кантип калпайтам? Жараткан Алланы кантип алдайм? Мен алдай албайм, калпайта албайм деп Кудайдан коркуу сезим пайда болуп атат. Күн сайын ушул сезим көбөйүп, ушул сезим бизге каныбызга сиңип калса, жүрөгүбүздөн орун алып калса, болду. 24 саат бизге видео наблюдениянын кереги жок. Эч кимдин малына ошол адам кол салбайт, эч кимдин кызына абирин төкпөйт, эч кимди каргабайт, эч кимди алдабайт, эч кимди кордобойт, эч кимди зордобойт. Бул адам өзү бирөөнүн кошунасынын да акысын жебейт, жетимдин акысын да жебейт, мамлекеттин дагы акысын жебейт.
Эмне үчүн? Мынткени Алла көрүп турат деген сезим пайда болуп калган. Алла Таала карап турат деген сезим пайда болуп калган. Эч ким көрбөсө деле ал мени көрүп турат. Эч ким карап турбаса деле ал мени карап турат. Анткени ал мен жаратуучум, мага өмүр берүүчү, мага өң түс берүүчү деп ушундай ишеним жүрөккө отургузуш үчүн Рамазан айдын орозосун Алла Таалам фаллакум таттакун деп фарыз кылды тугандар. Булга бул дүйнө, тиги дүйнөнүн бактысы, тиги дүйнөнүн бактысыздыгы түбөлүктүү. Фаман зухсиха анин нар ва удхилал жанната факад фаз. Алла Таала айтат, ким дозоктун отунан куткарылып, бейишке киргизилсе, мына ошол чыныгы бактылуу адам дейт. Эми лааллакум таттакун, мүмкүн силер сактанарсыңар бу дүйнөдө күнөөлөрдөн сактанган болсоңор, анда ахиретте сөзсүз дозоктон сактанасыңар. Ошон үчүн касиеттүү Рамазан айдын орозосун фарыз кылдым. Буну ганимет билгиле, буну кадырлагыла, буну барктагыла, буну баалагыла, бекер бир минута дагы өтпөсүн жакшылыкка, кадамга, келечекке, өзүбүзгө жана элибизге ушуну бир жакшылыкка арнагыла деп. Бардык күнөөлөрдөн, сырткы дагы, ички дагы, чоң дагы, кичине дагы, жашыруун дагы, ашкере дагы күнөөлөрдүн бардыгын таштагыла. Bir ay taşlap turgulaçı, günölörдү bir ay taştagıla, tilibizdi bir ay kontrol kılaylı, tilibizge bir ay orozo tutkuraylı, kolubuzga bir ay orozo tutkuraylı, alkımga, gözübüzgö, putubuzga, жалгыз эле ашкасан демес, дененин бардыгын, эч ким менен урушпай, эч ким менен жаңжалдашпай, эч ким менен жакалашпай, эч ким менен тилдешпей, бирөөнү сөкпөй, бирөөнү каргабай, мынакей, мына ушул жерде акыйкаты турат. Рамазан айдын акыйкаты ушул. 30 күн мен, альхамдулилла, бирөөнү алдаган жокмун, бирөөнү каргаган жокмун, бирөөгө жала чапкан жокмун, бирөөнү кемсинткен жокмун, бирөөгө көрө албастык кылган жокмун, бирөөнүн акысын жеген жокмун дей турган болсок, орозону Рамазан айдын касиети ошого насип болуптур. Ошого буйруптур. Мына ошо тарбияланыптыр, ошол оңолуптур. Ошо Алла Таалам Рамазан айдын ыйыктыгынан берекесин Алла Таалам ошого насип кылыптыр деп. Суроолор бар экен, жооп бергенче кетейин. Аял кишиге айызы келип калса, ошол келген күн карып болуп эсептелбейби? Карып болуп эсептелбейби? Жок. Бул жараткан Алла Тааланын берген, бул аял заттын өзүнүн ыктыярында эмес, оба энебизден бери келе жаткан бардыгы бул аял затына тиешелүү, энелерибизге тиешелүү. Ошондуктан бул эч кандай кыжалат болбоңуздар. Буну жараткан Алла Таалам өзү кечиримдүү. Буда зикир кылсак болот, дуа кылсак болот, жана ошо таалимдерди, диний китептерди окусак болот. Бул жерден ал эми ошол орозо тутуу менен намаз окуу тыюу салынат. Айыз учурунда кийин Рамазан ай бүткөндөн кийин канча күн болсо, ошонун эсебинен каза кармап берилет. Менин 3 айлык балам бар. Мен орозо кармасам болобу дейт. Эми карап көрүңүз, өзүңүздүн ден соолугуңуз, баланын ден соолугу жакшы болсо, кармай бериңиз. Эгерде өзүңүзгө же балага зыян келе турган болсо, анда кармабай койгонуңуз абзел. Мынакей, урматтуу туугандар, бейиштин 8 эшиги бар. 8 эшигинин бирөөсү Райян деген эшик бар. Ал эшиктен орозо туткандар гана кирет экен, башкаларга кире албайт экен. Ошолор киргенден кийин ал жабылат экен, башкасы кирбейт экен. Орозо туткандар тиш жууса болобу? Тиш жууса болот, тиш жууса болот. Албетте, мына паста менен жуугандан этияттанасыз, щетка менен, мисвак менен, жууп чайкай бересиз. Канча 5 маалбы, 10 маалбы, эч кандай эмеси тыюусу жок. Анан паста менен жууган, ал оозду ошо жапкан, жабайын дегенде саарлык ичкениңизде, ошол учурда паста менен жакшы жууп аласыз дагы. Калган күндөрү жөн эле щетка или мисвак менен эле. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат. Адам баласынын кандай гана жакшы иши болбосун, ал өзү үчүн. Өзүнүн пайдасына, өзүнүн зыянына. Жакшы иш кылса өзүнө пайда, жаман иш кылса өзүнө зыян. Жараткан Алла Таалага эч кандай бир зыян деле жетпейт. Таравих намазды жөнүндө айтып берсеңиз дейт. Мына кечетен баштап таравих намаз бул орозо айда гана, Рамазан айда гана окулунат, туугандар. Бул качан окулунат? Кечки намазды куптан деп коебуз. Ошону окугандан кийин 2 рекет куптандын сүннөтү бар. Андан кийин 20 рекет таравих намазы окулунат. Алла Таала бизге Рамазан айда өзгөчө түн ибадатында 40 сажда ашыгыраак кылып берип атат. Бул 40-тын бири
Кандай дейсиз? Кыдыр дейсизби? 7-нин бири кыдыр дегендей. Бул 40 деген число жөнөкөй число эмес. 40 сажда берди, 40 жолу өзгөчө Алла Таалага жакындай турган, жалбырап өзүнүн арыз муунун жеткире турган Алла Таалам таравих намаз берди. 20 рекет, 2 рекеттен окусаңыз да болот, 4 рекеттен дагы окусаңыз болот. Ооз бекитпей уктап калганда ниет эле бекитип калабыз. Ошол туура элеби? Эчтеке эмес. Ошо ниетиңиз мына бүгүнкү күнү Рамазанды ниет кылып койсоңуз, ушул Рамазан айдын аягына чейин жетиштүү. Эгерде кандайдыр бир себеп менен уйку үстөмдүлүк кылып, уктап калып көзүңүздү ачсаңыз, сааты, убактысы өтүп кеткен болсо, болду, ошо бойдон ниет кылып кете бересиз, өтүп кете, ошол уланта бересиз дегеним. Орозоңуз ошо бойдон кабыл болуп кете берет. Эми анчамчалар бүгүн ниет кылбай калып, мен унутуп калдым, эми эле угуп атам дей турган болсо, сиз кайгырбаңыз, эртенден баштай бериңиз. Кийин бир күндүкүн, кийин Рамазан өткөндөн кийин, айт өткөндөн кийин, анан кийин кармап берип коесуз. Оозду суу менен эле бекитсе болот. Бирок саарлыкты пайгамбарыбыз айткан тасахару, саарлык ичкиле деген, жегиле деген, анткени анда береке бар, саарлыкты таштабагыла деген. Жараткан Алла периштелер силерге ырайымдуу кылат. Саарлыкты ичип күндүзгү орозо тутканга, шаңдуу, күчтүү болуп туруп, күч кубат алгыла, күндүзү уктагыла, түнкү ибадаттарга ушундай күч кубат алгыла деген пайгамбарыбыздын хадиси бар. Ошондуктан саарлыкты жегенибиз жакшыраак, анткени күндүзү орозо тутканга бизге жардам берет. Бекитседер ошо соо менен. Менин башыма 2 ай мурун операция болгон. Орозо кармай алган жокмун. Буга кандай карайсыз? Алла Таалам сизге шифа берсин. Өзүңүздүн ден соолугуңузду караңыз, врачыңыз менен кеңешип көрүңүз. Өзүңүздүн ден соолугуңуз, состоянияңыз жакшы эле боло турган болсо, бир күн аракет кылып көрүңүз. Мен айтарым сизге ушундай кеңешим. Эртең менен саарлап бир жакшы тамак жеп, бир ниет кылып аракет кылып көрүңүзчү. Оорлошуп калса кармабай эле коюңуз. Анан жакшы эле боло турган болсо, мүмкүн Рамазан айдын касиетинен жараткан Алла Таала сизге дагы толугураак шифа берер. Демек туугандар, адам баласынын кандай гана амалы болбосун, ал өзү үчүн экен. Бирок орозодон башка деп койду жараткан Алла Таала. Орозодон башка, анткени орозо мен үчүн деп койду. Карабайсызбы? Ушундай касиеттүү ибадаттын түрү көп. Саарлыкка турганда азан айткыча тахажжуд намазды окусак болобу? Болот, мынакей саарлыкка турганда тахажжуд окуй турган убакыт. Ушул 30 күндө ким тахажжудду адат кылып алса, саарлыкка туруп, Кудай кааласа ушунун берекесинен кийинки 11 айдагы тахажжуд окуй берет. Алымдардан укканбыз, ким Рамазан айда кайсы бир жакшы ишти адат кылса, ким Рамазан айда кайсы бир жакшы ишти баштаса, Алла Таалам аны улантып берекесин берет. Жана Алла Таалам ушул баштаган жакшы ишине Алла Таалам бекем кылат дейт. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу мекендештер, баарыбыз жакшы иштердин башатын Рамазан айды кылайлы. Чын сүйлөгөндө Рамазан айда бардык боорукерлик, кайрымдуулук, ибадаттарыбыз, намаздарыбыз, кечиримдүүлүктөрүбүз, тазалыгыбыз адеп ахлакка байланыштуу болсун, акча табууга байланыштуу болсун, ишенимге, сабырдуулукка, каниетке байланыштуу болсун, Рамазан айда баштасак, Кудай кааласа бунун уландысы сөзсүз Алла Таалам таасирин, нурун узартып берет. Орозо туткан адам тамактын түрүн, тузун татса болот дейт. Албетте жөндөн жөн тамактын мындай тузун же болбосо даамын тата турган болсо макру болуп калат. Биздин мазхабта ошондуктан этияттаныш керек. Бирок албетте өтө зарылчылык учуру болуп калат. Үйдө келиндер бар, энелер же башка ашпозчулар мисалы же болбосо, ошолорго мисалы даамын тартканда кайра түкүрүп койсун. Ошол момент түкүрүп койсун, ошол момент түкүрүп койсун. Эгерде даамын тартып кичине жутуп ала турган болсо, анда ооз ачылып бузулуп калат. Ошондуктан өтө этияттаныш керек. Орозо убагында сүлүк койсо болобу дейт. Сүлүк деген баягы кан алдырган сүлүкпү? Бул эми жакшы эмес, алсырап калат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушу кан алдырганды орозодо жакшы көргөн эмес. Анткени орозо тутканга эми баары бир күч керек да. Ошол жактан кичине алсырап калбасын деген максатта айткан. Бул да ошол кан алдырганда, эми эгерде ден соолугуна аргасыз боло турган болсо, анда алдырганга туура келет. Орозо туткан адам сөзсүз таравих намазын окуш керекпи? Таравих намазы суннати муаккада кифая деп коебуз. Бул дегени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям силерге биздерге мындай жөнөкөй эмес, өтө бекем
сүннөт таштап кеткен. Бул өтө окуш керек. Бир сөз менен айтканда окуш керек. Эми кандайдыр бир себеп менен окуй албай калган болсо, ал кечиримдүү. Бирок мындай ийгиликтүү, ушундай улуу даражага жеткире турган таравих намазын таштабаш керек. Демек жараткан Алла Таала айтып атат, адам баласынын жакшы амалдары өзүнө орозодон башка, анткени орозонун мен үчүн деп койду мынакей. Көптөгөн жакшы сооп иштери бар. Мечит салып атат, бейбечаралардын курсагын тойгозуп атат, жол салып атат, көпүрө салып атат, больница, медресе салып атат, ата энесине жардам, ажылыкка барып атат, зекетин берип атат. Кандай деген жакшы иштери бар бардыгы. Булардын бардыгын мен үчүн деп айткан жок. Орозо мен үчүн деп койду. Анткени орозо жашыруун ибадат. Буну эч ким билбейт. Атаңыз дагы, апаңыз дагы, аялыңыз дагы, балаңыз дагы. Буну Алла гана билет. Сиз орозосузбу же орозо эмессизби? Оозуна алып суу чайкап туруп бардыгын түкүрдүбү же түкүрбөй анчамчасын жутуп койдубу деп. Буну Алладан башка эч ким билбейт. Ошондуктан буда ихластуулук эң жогорку деңгээлде болгон себебинен Алла Таала айтып атат, орозо мен үчүн. Буну сообун мен берем, же болбосо буну сыйлыгы мен өзүммүн дейт. Укол жан баштан алса орозо сынабы? Тиш канаса орозо бузулбайбы? Укол алса жан баштан орозо сынбайт, бузулбайт. Тиш канаса орозо да бузулбайт. Албетте тиш канаганда даамын тартып, ошону жутуп албаңыз. Кичине мындай даамы чыгып калат да, кандын өзүнүн даамы бар да, аны сөзсүз түкүрүп, жана оозуңузду бир жолу чайкап, дагы түкүрүп койгонго туура келет. Тиш канаган менен ал аркылуу орозо бузулбайт. Гемодиализ алган адам орозо кармаса болобу? Болот, орозо кармаса болот. Эмнеге болбойт экен? Кудай кааласа бул орозо миң деген дарттарга Кудай кааласа шифа, руханий тазалануу, бул жисманий дененин дагы тазалыгына, ден соолугуна, рухтун дагы ден соолугуна, тазалыгына берилген ушундай касиеттүү Алла Тааланын өкүмү, буйругу бул аткара турган. Орозо кармап атып, атайын акча эмне болот дейт. Мен түшүнбөй калдым сөз сурооңузга. Айтайын акча эмне болот. Буну түшүнбөдүм. Мүмкүн сиз фитр садака боюнча сурап аткан болушуңуз мүмкүн. Орозо айдын атайын өзүнчө акчасы, ол фитр садака деп аталат. Быйыл Кудай кааласа ал 35 сом. Быйыл ал 35 сом. Демек орозону пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Мынакей ас-сияму жуннатун, орозо калкан экен туугандар. Калкан экен бу дүйнөдө, мынакей шайтандан, күнөөлөрдөн калкан, ахиретте болсо дозоктун отунан калкан. Орозо кармаган учурда чуркап тренировка кылсак болобу, эгер кыйналбасак болот? Эчтеке эмес, кайра чыңдалат деп айтат элем. Өзүңүздүн ден соолугуңузду карап көрүңүз. Кээ бир адамдар жакшы орозодо деле тренировкаларын таштабайт. Өзү айтат элем, жөн физкультура, физзарядканы биз кандай гана абалда болбосун таштабашыбыз керек экен. Бул ар ким өзүнүн ден соолугуна кам көрүү, жана ден соолугу кыймыл аракеттерине, өзгөчө бардык муундарды кыймылдатып турган, бул өзү келечегине деле ден соолугуна бул жакшы нерсе. Эртең мененки намазды окуп уктай берсе болобу? Рахмат. Болот. Намазды окугандан кийин эле болду, эс алышыбыз керек уктап. Түнү боюнча көп ибадат кылгандан кийин күндүз уктап алсаңыз жакшыраак болот. Жөн уктап алыш керек эмес, уктаса бул сооптуу болот. Орозону туткан кишинин уйкусу ибадат. Унчукпай жүргөнү тасбих. Тасбих дегени субханалла деген сооп берилет. Унчукпай эле жүрсөңүз. Ал эми субханалла десеңиз анда канча сооп берилет? Жараткан Алла гана буну билет туугандар. Орозо кармап оозду атайын ачса эмне болот экен? Атайын ачса чоң күнөө болот. 60 күн катар үзгүлтүксүз кийин казасын кармап бергенге туура келип калат туугандар. Ошондуктан атайын ачкандан биз сактанышыбыз керек. Унутуп калып кокусу жеп алса, анда ачылбайт. Ката кетирип, билет эле ката кетирип ачып алса, анда 1 күн казасын кармап берет. Ал эми атайын ача турган болсо, анда 60 күн. Унутуп калып, билбей ооз тийип алса эмне болот? Эч нерсе болбойт. Унутуп калгандыкты жараткан Алла кечирет. Ооз тийип эмес, курсагыңызды тойгозуп алсаңыз дагы, андан кийин эстесеңиз, анда дагы орозо ачылбайт. Ошо ойдон улантып кете бересиз. Бул тамакты жараткан Алланын тарабынан берилген тамак деп эсептелинет. Бала эмизип орозону тутса болобу? Болот.
Албетте өзүңүзгө жана балага мындай оор келбесе эле, баланын ден соолугу жакшы, өзүнүн эненин ден соолугу жакшы, орозо кармаса болот. Өзгөчө мына бүгүнкү күндө өтө деле күн ысык эмес, өтө эле күн узун эмес, ошондуктан иншалла кыйынчылык деле болбойт деп эсептейм. Оозду шам намазын окуп алып ачыш керекпи же оозду ачып алып окуш керекпи? Оозду ачып алып окуш керек. Убактысы кирер замат, азан айтылар замат, ошол убакта оозду ачып алыш керек. Оозду кечиктирбегиле. Пайгамбарыбыз айткан, оозду үммөтүм жакшылыкта болот, качанга чейин ушу оозду кечиктирбей ачса дейт. Кээ бирлер тиги токтоп тургула, да кичине туруп турайлы, караңгы кирсин, жылдыз чыксын деп тура берген, ал туура эмес. Күн батты, азыр технология өнүккөн заман, биздин муфтиятта сайтында ар бир областын, райондун кээ бир шаарларына чейин ошол жерде качан күн батат, качан таң атат, ушунун бардыгы жазылган. Ошо саат менен карап, Кудай кааласа баштай бересиздер, ача бересиздер, жаба бересиздер. Ооз бек кезде кусса ооз ачылып кетеби? Эгерде бул кусуу оозун толтуруп өзүн кармай албаган деңгээлде боло турган болсо, ачылып кетет. Болбосо анда ачылбайт. Кичинекей мындай кускан менен ага ачылбайт. Ооз бекитип даарат болуш керекпи? Ооз бекитүүдө даарат болуу керекпи дейт. Жок, даараты жок деле ооз бекитсеңиз болот, даараты жок деле ооз ачсаңыз болот. Ооз ачканга даарат шарт эмес. Намаз окуганга даарат шарт. Намаз окуганга даарат шарт. Себеп дегенде ооз жаап атканда биз көбүнчө акыркы убактарда жабабыз, ошол ооз жабуу убакыт бүтөр замат багымдат намаз болот, ооз ачканда шам намаз болот. Ошондуктан даарат алып турганыбыз эми абзел. Себеп дегенде кечиктирбестен намаз окуп алабыз. Демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистин уландысында айтып атат: эми эгерде бирөөңөр орозо кармай турган болсоңор, анда фала ярфус вала ясхаб, эми уяттуу сөз сүйлөбөгүлө. Орозо туткан киши уяттуу сөз сүйлөбөш керек экен. Кээ бир адамдар бар, эки сөздү бириктирип сүйлөш үчүн бир уяттуу сөз кошуп сүйлөйт. Связка слов кылып эле көнүп калганда, ал дагы уяттуу сөздөрдү сүйлөбөш керек экен. Орозо туткан киши пайгамбарыбыз айтып атат, уяттуу сөз сүйлөбөсүн, сөкпөсүн эч кимди, каргабасын, жаман сөз сүйлөбөсүн, тилин орозо кармасын, контроль кылсын, 30 күн тарбия кылсын тилди. Мынакей Рамазан айдын касиети. Вала ясхаб, ызычы кылбасын, чаң тополоң, ызычы, кыйкырып, ушундай кылбасын дейт. Балдарга дагы өзгөчө үйдө бүгүнкү күнү балдарыбызды аларга сылык болуп, катуу сөз сүйлөгөн болбойт. Менин өпкөм ооруйт, убагы менен лечение кылып турам, орозо кармасам кандай болот дейт. Көз коркок, кол батыр. Жаратканым сизге шыпа берсин. Ошондуктан бисмилла деп баштап көрө бериңиз. Алла Тааланын колунда, Кудай кааласа иншалла жакшы болуп кетер иншалла. Жакшы дуа кылыңыз, ооз ачаарда жакшы дуа кылыңыз, ооз саарлыкта дуа кылыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, сөзсүз күн сайын орозо туткан кишинин бир дуасы сөзсүз кабыл болот деген. Шектенбей дуа кылыңыз. Кандай? Балаңызгабы, кызыңызгабы, өзүңүзгөбү, ата-энеңизгеби, эмне дуа бар? Ооруданбы, ырыскыга байланыштуубу? Кудай кааласа иншалла шек күмөнсүз жараткан Алла Таалам сөзсүз кабыл кылат тугандар. Ден соолукка байланыштуу орозо кармай албай калдым. Казасын кандай кылып кармайм? Кудай кааласа казасы ушундай эле болот. Рамазан айдан соң, айттан кийин жыл бою мисалы кармай берсеңиз болот. Ошол 2 айтта болбойт. Амна Рамазан айдан башка качан мүмкүн боло турган болсо, ошо кийинки Рамазанга чейин жеткирбестен туруп, казасын кармап берип коюш керек. Убакыт ошондой эле болот. Таң жарыганда, ошо таң атканда ниет кыласыз күн батканга чейин. Мен намазды жазып алып окуйм, намаздым кабыл болобу? Алла Таалам разы болсун, ушунча аракет кылып атасыз. Кудай кааласа иншалла кабыл болот деген чоң үмүт. Жазып алып азыр окуп аракет кыла бериңиз, барып ошону кичине жаттап алыңыз дагы, акырын анан жазганды коюп, түз окуганга аракет кылып үйрөнүңүз. Фарыз намаздарды Кудай кааласа ошо имамдар менен, жосо жакшы окуп билгендердин аркасында ыктыда кыла бересиз. Ал эми калганын акырын жазып окуй бересиз. Буюрса иншалла көч барып түзөлөт дегендей, барып иншалла оң болуп кетет. Алла кабыл кылсын аракетиңизди. Таравих намазын окуйм деп жаттым эле. Толук түшүндүрүп коесузбу таравих намазы боюнча? Мындай, таравих деген өзү 4кө бөлүп окулунат да. Мурда эмеде Каабада 4 рекет окуп туруп таваф кылат эле, эс алып. Таравих деген кичине эс алуу деген сөз өзү.
Анан кийин дагы 4 ракет окуп, ушинтип эс алып 20 ракет кылып ушинтип окушат эле да Кабада. Азыр биз 4 ракет окугандан кийин кичине ал жакта салават эмелерди, зикирлерди кылабыз, кайра окуйбуз. Бул 20 ракет окулат. Куптан намаздан кийин сүннөтү бар, куптандан 2 ракет, андан кийин важип бар 3-ө, ошонун экөөнүн ортосунда 20 ракет. Каласаңыз бир ниет менен 4 ракеттен окусаңыз болот, каласаңыз 2 ракеттен окусаңыз болот. Башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн кармаса болобу. Бул өзү Рамазан айдын ар бир күнүндө орозо тутуу мусулман эркек аялга, балагатка толгон акыл эси жайында, мусапыр эмес, ден соолугу жакшыга парыз. Бирок мына азыр 3 күн дегениңиз балдарга, балагатка толо электерге үйрөтүп койсоңуз болот. Ол ушул ыкманы колдонсок болот да жаш балдарга. Орозо убагында суу менен оозду чайкаса болот. Суу менен чайкасаңыз болот. Кичине бир аз ысып кетсеңиз, алсырап же болбосо мындай кичине ибадат кылайын депсеңиз, уйкуңуз келип калса, мүмкүн душ принимать этсеңиз, душ дагы эме кылсаңыз болот. Душка жуунуп алсаңыз дагы болот. Суу менен оозду чайкасаңыз болот. Албетте баягы нымдуулук калат да, ошо нымдуулукту жутуп албаңызда, ошо нымдуулукту дагы бир эле түкүрүп коюш керек, шектен үзүлүш үчүн. Шектен үзүлүш үчүн. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям орозо тутуунун адебин айтып бизге айтып атат: "Вала ясхаб", ызучу кылбасын. Чаң тополом кылып кыйкырып, өкүрүп, бакырып, андай кылбасын дейт. Орозо туткан адам бол дейм. Өзүн токтоо кармаш керек экен. Эгерде бирөө буну сөксө эмне кылат эми? Булго бирөөнү сөкпөйт, бирөөнү каргабайт, бирөө менен урушпайт. Бирөө сөксө эмне кылат? Бирөө жаңжалдашып урушса эмне кылат? Анда айтып койсун: "Мен орозомун. Мен сага тең келе турган абалым жок ал. Мен азыр орозомду бузуп албайын. Мен азыр жөнөкөй эле иш кылып аткан жерим жок. Жараткан Алла Тааланын улуу фарызын аткарып атам" деп жооп берип коюш керек экен да. Орозо убагында суу менен оозду чайкаса болот. Буга биз жооп бердик. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Караңыз. Орозо туткан адамдын эми саартан кечке чейин бул 14, 15, 16 саат ачка болгондон кийин ашказандан кеде бош болгондуктан жагымсыз жыт чыгып калат ооз аркылуу. Ошол жагымсыз жыт Алланын алдында мисктен дагы жыпар жыттуу деп атпайбы? Жараткан Аллага ушунчалык жагат экен. Ошодо мисктен дагы жыпар жыттуу деп атат да. Жана орозо туткан кишиге ага 2 кубаныч бар. Бир кубаныч ооз ачар учурунда, экинчи кубаныч Аллага жолукканда, жаратканга, жашоо бергенге жолукканда, рызкы бергенге жолукканда экинчи кубаныч. Мурдагы жылкы карызым бар болчу, анан аны төлөп бере албай калдым. Эми эмне болот? Бул мурдагы жылкы карызыңыз орозонун карызыбы, намаздын карызыбы, же акчалай карызбы, кандай экен мен түшүнбөй калдым. Эгерде орозонуку болсо, анда бул Рамазан өткөндөн кийин анан кармап бересиз. Бул Рамазанда мурдагы Рамазандын казалары кармалбайт. Учурдагы Рамазан айдын фарызы ушу гана кармалат дагы. Бул ай өткөндөн кийин айтты өткөрөсүз, андан кийин Кудай кааласа кармай берсеңиз болот мурдагы казаларды, эме орозолорун. Намаз акчалай боло турган болсо, канчалык тез кутулсак ошончолук жакшыраак. Демек 2 кубаныч дейт. Мынакей ооз ачар алдында Кудай кааласа баарыбыз тамак даярдап, бүгүн үй бүлө, бала чака менен өзүңүздөргө белгилүү мынакей ушул жылдын орозосунун өзгөчөлүгү үй бүлө бала чакабыз менен ооз ача турган болуп атабыз. Жыл сайын мечиттерде, чоң кафелерде, ресторандарда, ар кимдин үй чакырган жерлерге барып ачат элек. Быйыл өзгөчөлүк мынакей үй бүлө бала чакабыз менен ооз ачар мезгилде өзгөчө дуага көңүл бурушубуз керек. Ошол учурда дуа кылып, бала чакабыз менен баардыгыбыз дасторконун тегерегинде отуруп алып, жараткан Аллага мактоо айтып, пайгамбарыбызга салават айтып, анан чогуу атасыбы, кимиси болот бул жерде апасы, баардыгы ушу бир дуа кылып турса, ал баардыгы амин деп турса, мына мындай кандай көрүнүч, жакшылыктарды тилеп, жамандыктан узак болгонго, дүнүйөнүн ахиреттин бакытын тилегенге суу, чай баардыгын коюп алып, тамактарды коюп алып, мынакей чоң дасторкондун алдында канча бир жарым саат калды, 10 мүнөт калды деп, ошондо да тамакка кол салбай, чыдап тургандын өзү бул Алла Таалага канча жагымдуу иш, канча Алла ыраазы болуп, курсант боло турган, периштелер кубана турган ушундай иш. Бүгүн биринчи күн эмеспи, оозумду жабам деп унутуп турмун, эчтеке болбойбу? Эчтеке болбойт. Эгерде ошол эчтеке жеген эмес болсоңуз, бүгүн Кудай кааласа ушул биринчи Рамазан айдын
эсептелип кете берет. Ниетиңиз болду, эсептелип кете берет. Эгерде күндүзү жеп алган болсоңуз, анда азыр ооз ачканга чейин жебей эле коюңуз. Себеп башка орозо туткандарды сыйлап, урматтап жебей эле коюңуз. Бирок кийин буну казасын кармап бересиз. Рамазан аят өткөндөн кийин, ал эми эртенден баштап Бишкектин убактысы менен 4-төн 15 өткөнгө чейин саарлыкты жеп, бисмилла деп ниет кылып кармап кете бересиз. Мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тугандар кандай бир улуу хадистеринде ушундай деп айтып атат: "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi." Ким Рамазан айдын орозосун тутса, жөн эле туткан жок, ниети кандай экен? Алланы разычылык. Кантип иманан, Алла Таалага жалгыз Аллага иман келтирип шериги жок, окшошу жок деп, ал жалгыз бар, бир, барды кудуретке ээ деп, анын өкүмү экен, буйруктары экен, биздин жакшылыгыбыз, бактыгыбыз үчүн келген буйруктар. Ошол орозо Алла Тааланын буйругу деп, жана Алла Тааладан үмүт кылып, соопторду, сыйлыктарды, ийгиликтерди үмүт кылып кармаса, мурунку бардык күнөөлөрү кечирилди деп атат. Мынакей. Боюнда бар аялдардын орозосу тууралуу айта кетсеңиз кыскача, түйүлдүк өспөй калат деген коркунуч жокпу дейт. Жок, өзү кош бойлуулар өзүнүн жана ошол түйүлдүктүн карап туруп кармалат. Врачтар менен кеңешип койгону сөзсүз жакшы. Жөнөкөй эле врач эмес, мындай профессионал врачтар, динди түшүнгөн, кээ бир динди түшүнбөгөн врачтар да бар. Деп эле анан эми албетте бир көрүнүп коюш керек. Бирок Кудай кааласа, ушуга чейин өзүнө дагы, түйүлдүккө дагы өспөй калат эмес, кайра жакшы өсөт. Жакшы болот деп ойлойм. Анткени Рамазан айдын касиети өзүнө дагы, эненин түйүлдүккө дагы тиет. Албетте эгерде кичине ден соолугу өзүнүкү начар болсо, же дары дармек кабыл алып аткан болсо, анда ага кош бойлууларга уруксат берет шарият, орозо кармабай койгонго. Эртең менен уктап калып, ооз бекиткенден кеч калып ооз жапса болобу дейт. Жок, болбойт. Убакыт өтүп кеттиби? Ооз эми кайра уже кеч калды ал. Уктап калгандан кийин, ооз убакыт өтүп кеткенден кийин эч нерсе жебеш керек, болду. Мисалы, азыркы Бишкектин сааты боюнча 4-төн 15 болуп аткан болсо, Бишкектин сааты боюнча айтып атам мен. Башка аймактарда айырмасы бар. Анда болду. Андан кийин саат 4:30 туруп калды, 5-те туруп калды. Кичине жеп, анан ооз жаап алайын, азыр караңгы экен го деп өзүбүздү алдабайлы. Бардыгына азыр ошо саат бар. Мына ошо таң жарып, караңгы кете баштаганда, жарыктык келе баштагандын эң алгачкы убакыттары ошол жерден бөлүнөт. Ушуну бүгүнкү технология аябай саат минуталары менен, секундалары менен ченеп берип койгон доордо жашап атабыз тугандар. Ошондуктан саат менен ачып, саат менен жабайлы. Орозо убагында кичинекей баламды өбө берсем болобу дейт. Болот, эркелетсеңиз болот. Өбүп койсо ачылбайт. Өбүп койсо ачылбайт, будан орозо ачылбайт. Макулбу? Орозо ачылбайт. Орозо денеге бир нерсе киргенде ачылат. Мурундан, ушу кулактан, ооздон дегенден. Жана ушулардан немелерден ачылат. Тарабих намаздын жейт кантип окуйбуз дейт. Үйдө кантип окуйбуз экен, бир-эки тамгалар түшүп калыптыр. Тарабих намазды үйдө бала чака менен эле окуй бересиз. Эгерде уул балдар боло турган болсо, имам сиз болсоңуз артыңызга турат, алардын артына аялдар турат. Болбосо аялыңыз, энеңиз, эжеңиз же карындашыңыз же болсо кызыңыз алар аркада туруп окуй берет. Сиз ошо тарабих намазды 2 рекеттен кылып окуп, билген сүрөнү окуп, салам берип, кайра туруп окуй бересиз. Сизге алар ыктыда кылып окуй берет. Үйдө ушундай кылып окуйбуз. Мынакей азыр Кудайга шүгүр, иншалла бардык мечиттерде азан айтылып, 5 убакыт намазга, Кудай кааласа тарабих намазды ар бир үй бүлө өзүнүн үйүндө окуп атат. Өзүнүн үйүндө окуш керек, абал турукташканга чейин. Анан буюрса жакшы дуа кылып тура берели. Абал турукташканга чейин. Анан буну дагы штаб, ошо мамлекетибиз кошумча кабар бергенден кийин дагы силерге кабар беребиз буюрса. Бүгүн бирөө менен уруша кеттим, бузулбайбы орозо дейт. Урушпаш керек эле. Мына ушу башынан эле шайтан уже кол салып атат. Ошо шайтандын өзү байланса дагы таасири мурдагы келаткан жок. Сиз тооба кылыңыз, азыр тооба кылыңыз. Ошол ким мени урушкан таанысаңыз, кечирим сурап коюңуз. Азыр ооз ачканга чейин кечирим сурап коюңуз. Кудай кааласа бардыгы жакшы болот. Шайтанды сиздерди, ошол шайтанды дагы бир ыйлатып коюш керек да.
Шайтан ушуга чейин күлүп келген, бизди маскаралап келген, биздин башыбызда ойноп келген, эми шайтанды бир ыйлата турган учур келип калды. Ошон үчүн бири-бирибизден кечирим сурап койсок, шайтан ыйлайт экен. Анткени анын аракетине суу төгүлдү, анын аракети бардыгы бекер кетти дегендей болот. Эртең менен 20 мүнөт кеч калдым, тамактанып жаптым. Бул кандай болот? Кеч калдым, тамактанып жатып дейт. Бул сиздики мындай да, эртең менен 20 мүнөт кеч калдым, тамактанып жатып. Бул кандай болот? Эгерде сааттан 20 мүнөттөн кийин соң айтып аткан максатыңыз болсо, анда бул сиз билген болсоңуз, бул орозо болбой калат. Кийин буну кармап бересиз, эми бир күн казасын кармап бересиз. Ошондуктан баарыңыздарга суранам, дагы айтайын, календарлар муфтияттын сайтында бар. Мына жерде ар бир айылдын, ар бир райондун, ар бир айылдык эмес, ар бир райондун жана чоңураак аймактагы шаарлардын бардыгына айтылган. Ошол шаарларга, райондорго карап туруп, сөзсүз өзүңүзчө мына календарыңыз менен азыр бардык адамдар соткасы бар. Ошого карап туруп неме кылыңыздар. Ооз ачар жана оозу жабар. Жана имамдарга жана ушу дин эмени календар түшүнгөндөргө сураныч, түшүнбөгөн аксакалдарыбыз бар, билген энелерибиз бар. Аларга календарды анча-мынча жазып берип коюңуздар, көрсөтүп берип коюңуздар. Эртең мененки саат 4-төн 17-ден баштап бекитилип баштайбызбы? Же 4:17-ден кийин бекитилеби? Ага чейин. Сиз мындай кылыңыз. Дайыма чекте рисковать этпеңиз. Алдына ала 2-3 минута алдына ала жүрүңүз да. Рисковать этпеңиз. Макулбу? Ошондуктан ала карап туруп 4:17 болуп атса 4:15 эле токтотуп кое бериңиз. Эч нерсе болбойт. Ага чейин эле туруңуз. Эгерде туруп эми көз ачсаңыз 4:15 болуп калса, анда батараак суу ичип курсак тойгоз алыңыз 4:17-ге чейин. 4:17 дедиби? Токтотуш керек анда. 4:17 деген токтош керек. Ошого чейин. Андан кийин уже мында таң атып кетет деген сөз да, таң атып кетет деп. 1 мүнөткө рисковать этпеш керек. Мен намаз окуйм, бирок олтуруп тура албайм. Заарам чыгып кетет, өзүм ооруйм. Улам даарат алып окуп атам, таямым алып окусам болобу? Сиз үзүрлүүгө киресиз, үзүрлүү. Мисалы, пешим намазга даарат алдыңызбы? Ошо асырга чейин ошол даарат менен окуй бересиз. Асырда бир даарат аласыз, шамга чейин окуй бересиз. Шамда бир даарат аласыз, куптанга чейин. Куптандын даараты менен ошол таң атканга чейин таравих намаз бардыгын окуй бересиз. Кайра тараталган кажети жок. Отуруп окуй бериңиз. Үзүрлүү, туруп окуганга мүмкүнчүлүгү болбогондор, алар болсо отуруп окуйт. Отуруп окуганга мүмкүнчүлүгү болбогондор болсо, алар жатып алып окуш керек деп айтат мынакей шариятыбызда. Урматтуу мекендештер, кадырлуу теле көрүүчүлөр, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Кылган ниетиңиздер кабыл болсун. Ар бир үйгө тынчтык, ар бир үйгө бакыт орносун. Мамлекетибиздин эгемендүү желеги түбөлүктүү болсун. Элибиздин ортобузда ынтымак болсун, жамандыктардын бардыгы кетсин, шайтандык, уятсыздыктын бардыгы кетип, абийир, уяттуулук, жакшылыктар келсин. Жараткан Алла Таалам баарыбызды тегиз кабыл кылсын, ниеттерибизге жеткирип, Кудай кааласа иншалла күн сайын 6-дан 6:45-ке чейин жолугуп турабыз. Ар кандай темалар менен бар болуңуздар. Алла Таалам дагы бир ирет баарыбызды сактасын, эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.